بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин өтө турган сабагыбыз Зулхиджа айындагы 10 күндүккө тиешелүү. Негизинен Зулхиджа айындагы 10 күндүк деген бул эмне? Тагыра айтканда Зулхиджа деген бул ажылык айы, жана ошонун ичинде 10 күндүгү бул ажыга тиешелүү амалдар. Эми ошол Зулхиджа айына тагыра айтканда 10 күндүгү жөнүндө өтө турган болсок, мусулман ошол Зулхиджа айындагы 10 күндүгүнө кантип кириш керек? Эң биринчи анын ниети табыбасы. Ошол үчүн мусулман биринчи ошол айга даярдыкты тобо менен башташ керек. Аллах субханаху ва тааля айткандай: "Ва тубу илаллахи джамиа". Аллах субханаху ва тааля айтат: "О мусулмандар, бардыгы Аллах Таалага тобо кылып, Аллахка кайткыла. Айюхал муъминун лааллакум туфлихун". Аллах субханаху ва тааля бул буйругун бардык момундарга буйруп жатат. Неге? Анткени адам баласы тобо кылса, тобосунун артында көп берекелер бар. Андан кийинки амал Зулхиджа айына киргенге чейин адам баласы өзүнүн амалдарына, өзүнүн мээнеттерине ихластуулук менен кайрылып, мээнеттеринде бекем болуш керек. Анткени Аллах субханаху ва тааля айтат: "Валлазина джахаду фина ланахдияннахум субулана ва инналлаха лама'ал мухсинин". Биз үчүн мээнеттерин, эбегейсиз мээнеттерин жазган момун мусулмандарга биз алардын жолун, мындайча айтканда, илимий тарабынан, хидаят жагынан, дегиле шарият, береке жагынан биз анын жолун ачып коебуз. Анткени Аллах субханаху ва тааля жакшылык жасагандар менен бирге деген. Ошол үчүн келиңиздер, Зулхиджа айында жакшылык жасагандардын, жакшы амал кылгандардын арасынан бололук. Андан кийинки үчүнчү амал Зулхиджа айында киргенге чейин адам баласы бардык күнөөлөрдөн, бардык ыплас амалдардан оолак болуш керек. Анткени күнөөлөр адам баласын Аллах Тааладан алыстатканга себепкер. Кантип ал-курбат, жакын амалдар Аллахка жакындата турган болсо, ал эми күнөөлөр Аллах субханаху ва таалядан пендени алыстатат. Ошол үчүн келиңиздер, мусулман бир туугандар, өзгөчө Зулхиджа айына келгенде күнөөлөрдүн баардыгынан өзгөчө бекем, оолак бололук. Негизинен күнөөдөн ар дайым, күнүгө, минут сайын, секунд сайын алыс болуш керекпиз. Бирок Зулхиджа айында өзгөчө. Эми Зулхиджа айынын, тагыра айтканда Зулхиджа айындагы 10 күндүгүнүн фазилети жөнүндө кеп курсак, эң биринчи фазилети Зулхиджа айындагы 10 күндүгү тууралуу Аллах субханаху ва тааля өзү касам ичкен. Аллах Таала айтат: "Вал фажр ва лаялил ашр". Таң менен ант ичем, жана 10 түн менен ант ичем дейт. Ошол 10 түн дегендин Ибн Касирдин тафсиринде бул Зулхиджанын 10 күндүгү деп тафсирде айтылган. Демек, Аллах субханаху ва тааля Зулхиджа айындагы 10 күнү менен Аллах ант ичип жатса, Аллах Таала жөндөн жөн бир нерсе менен ант ичпейт. Демек, бул ант ичип жатса Аллах субханаху ва тааля, бул айда бизге өтө көп берекелер камтылган. Экинчи фазилети бул Зулхиджа айындагы 10 күндүгүндө Аллах субханаху ва тааля белгилеп койгон айлардын арасында ошол Зулхиджа айынын 10 күнү Аллах субханаху ва тааля өзү тактап койгон, белгилеп койгон күндөргө киргизген. Анткени Аллах субханаху ва тааля айтат:
وَاذْكُرُوا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Аллах субхана ва тағаланы сілер естегілі. Аллахты көп-көп естегілі. Анткени біз чектеп қойған, біз сілерге түзіп қойған күндерді, мұнда жатқанда Зүлхиджа айының 10 күндігінде. Жана сілерге рызқы қылып, сілерге урсат берген жана құрбандық себепті. Ошол үчүн келиңиздер Аллах субхана ва тағаланы эстөө, бул өзгөчө көбүрөөк зикир кылуу, ла илах айтуу, тахлил деп коет, тахмид, альхамдулилля, Аллаху акбар, бардык зикирлерди айтуу Зүлхиджа айында өзгөчө. Андан кийинки бир фазилети, бул Зүлхиджа айында амалдар өзгөчөлөнүп, Аллах субхана ва тааля соопторду жазат. Алардын арасында пайгамбар алейхиссалату вассалам деген хадис, Жабир радиаллаху анхудан келет: "Инна афдала айями дуния ал-ашр." Бул дүйнөдө 10 күн башка күндөрдөн дагы артык деген. Мында жатканда Зүлхиджа айындагы 10 күн тууралуу. Калу я Расулуллах, о Аллахтын элчиси, "Вала мислухунна фи сабилилlah." Алла жолунда ошол 10 күнгө башка күндөр тете келбейби дегенде, ооба дейт, "Вала мислухунна фи сабилилlah илля ман аффара вajhahu фи тураб." Ошол Аллах субхана ва тағаланын алдында ошол 10 күндүктө башка күндөр тете келбейт. Бир гана адам баласы Алла жолуна чыгып, бетин топуракка көмгөн болсо, ал кандай? Жанакын Алла жолунда чыгып, ошол менен бети топуракта оролуп өлгөн болсо деген маанинде. Демек, Алла жолунда жихаттан дагы ошондой деңгээлде бул Зүлхиджа айындагы кылган амалдар ошондой деңгээлде тете экен. Дагы бир фазилеттеринен Зүлхиджа айында ошол 10 күндүгүн ичинде Арафат күн бекилген. Бул Зүлхиджанын 9 күнү, бул Арафа күнү болуп эсептелинет. Анткени Арафа күнү мусулмандар ажылыкта Арафа тоосуна чыгып дуа кылат. Ошол Арафа күнү бул улуу хач, күнөөлөрдүн кечиле турган күн. Жана адамдар тозоктон куткарыла турган күн. Этку менен нейран. Ошол үчүн келиңиздер, Зүлхиджа айында бардык берекелер ошол 10 күндүгүндө камтылган. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Ал-хадж Арафа." Негизинен ажылык болуп эсептелүүчү бул Арафа деген. Эгерде Арафа тоосунда болбосок, ажылык күнү, анда биздин ажылыгыбыз ажылык эмеске тете болуп калат. Ошол үчүн келиңиздер, Зүлхиджа айындагы 10 күндүгүнө өтө көңүл буруп, Аллах субхана ва тааlanын алдында фазилеттерин унутпасак. 5-чи бир фазилети ошол 10-чу күнү Курбан айт болду. Курбан айт бул Йоумун Нахр. Мусулмандар курбандыгын чалып, Аллах үчүн Аллаху акбар деп курбандыгын чалышат. Бул ошол себептен курбан айт деп эсептелет. Курбанда Аллах субхана ва тааля айткандай, бизге 8 жуптан болгон силерге малды адал кыл деген сөз майсы, кой, кочкор менен, эчки, теке, анан кийин уй менен бука, анан кийин төнүн эркеги жана ургачысы. Демек, ушул малдар бизге курбандык чалганга болот. Бирок атты же болсо тоокту же башка бир малды курбандык чалганга болбойт. Шариятта эң жакшы курбандык алардын арасында бул койду, кочкорду сойсок жакшыраак. Анткени Ибрахим алейхиссалам ошол курбандыкты Аллах субхана ва тааля асмандан ага белек кылып кочкорду түшүргөн. Анан кийин 6-чы бир фазилети мусулмандар иштима уммахатул ибада фиха. Бул Зүлхиджанын 10 күндүгүндө бардык ибадаттардын, улуу ибадаттардын бардыгы
чогулган күн. Ал кандай? Ибн Хаджар ал-Асқалани өзүнүн Фатхул китебинде Бухарини шакырганда мындай деген нерсени айтат. والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيره. ибн Хаджар ас-Қалани Фатхул Барида айтат, негізінен бұл жерде себеп, эмне себептен Зулхиджа айындағы 10 күндігі өзгөчөлөнгөн, анткени буда барлық ибадаттар камтылган дейт. Ичинде намаз, орозо, садака, ажылык, булардын бардыгы Зулхиджа айындағы 10 күндүгүндө камтылууда дейт. Калган айларда, калган күндөрдө булардын бардыгы исламдын түркүктөрүнүн бардыгы камтылышы өтө кыйын. Мисалы, орозодо кандай гана амалдар жасабайлык, бирок ажылык жок аякта. Улуу ажылык жок. Бирок Зулхиджада орозо да бар, намаз дагы бар, ажылык дагы бар, садака, хайр ихсан бүт барды камтылат. Ошон үчүн алымдар айтат, Зулхиджа айындагы 10 күндүгү бул Рамазандын акыркы 10 күндүгүнөн абзел. А бирок Рамазан айынын акыркы 10 түнү Зулхиджанын башкы 10 түнүнөн абзел деген сөзү дагы алымдар айтат. Ошондуктан биз, урматтуу мусулман бир туугандарым, мына жакында Зулхиджа айы келатат. Ошого кам көрүп, ибадаттарыбызды тургузалык. Бул айдын фазилетин унутпайлык. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам жөндөн жөн бизге бул ай жөнүндө ошондой хадистерди айткан эмес. Андыктан Зулхиджа айы бул мусулмандардын ахиретине, таразасына оор кылат турган айлардын бири. Анткени башкы 10 күндүгү мусулмандар үчүн өтө пайдалуу ибадаттарды жазганга себепкер болуп эсептелет. Ошон үчүн келиңиздер, Зулхиджа айындагы 10 күндүгүнө ибадаттарыбызды күчөтүп, өзгөчө зикирлерди, ибадаттарды көбүрөөк айталык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.